Борборлук телеканалда күндүн темасы өз ишин улантат. Студияда Нуржан Султанбекова, саламатсыздарбы. Алдыда маданият тармагындагы жаңылыктарды айтып беребиз. Маданият жүзүнүн бири болуп театр эсептелинет. Кыргызстанда Манас театры ачылып, Манас театрында жандануу жүрүп жатат десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү эфирибиздин коногу Манас театрынын жетекчиси Азиз Биймырзагулу. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы, рахмат. Алгач эле ошо Манас театрына атайын имарат берилди. Андан соң салттуу музыка жумалыгы дагы өтүп, ошо Манас улуттук театрынын алгачкы тушоо кесүү концерти да болду. Алгач ошол тууралуу айта кетсеңиз. Рахмат. Өзүңүздөр билгендей, соңку жылдарда, тагыраагы мынакей 21 жана 22 жылдары Манас дүйнөсүнө, манасчылыкка, айтуучулук өнөргө, дегеле ушул элдик озек чыгармачылыкты, улуттун руханий көркөмдүүлүктөрүн көтөрүп жүргөн бул 3 багыт: манасчылык, төкмакындык жана дастанчылык. Так ушул 3 багытка болуп көрбөгөндө эң жогорку деңгээлде көңүл бөлүнүп аткан кез. Өзүңүздөр билгендей 21 жылы Министрлер кабинетинин төрагасынын токтому менен 33 штат менен Кыргыз мамлекеттик Манас театры ачылган. Андан кийин көп өтпөстөн бул театрга улуттук статус берилди. Улуттук статус президенттин жарлыгы менен чыккандан кийин штатыбызга дагы 50 штат кошулуп, жалпысынан 83 штат менен Кыргыз улуттук Манас театры болуп кайрадан түзүлүп, так ушул театр көп өтпөстөн март айында жаркыраган имараттуу болду. Ушуну менен биз сүйүнүчүбүздү толуктап бүт элек кезде ийгиликтен башыбыз адашып турган учурда кайрадан дагы бир чоң жарлык чыкты. Бул жарлык өзүңүздөр билгендей Манас эпосун мындан ары жандандыруу, үчүлтүктү изилдөө жана ошондой эле биздин театрдын манасчысы жетектеген Манас жана Айтматов атындагы Улуттук академия, Талант Албакчиев жетектеп отурган Улуттук академиянын алдына Кыргыздын руханий мурасын изилдөө боюнча институт түзүлсүн деген дагы бир жарлык чыкты. Бул албетте президентибиздин бул жарлыгы дагы тикелей Манас театрынын кызматкерлерине, манасчыларга тийиштүү. Себеби жанагы институттун ичиндеги изилдөөгө алына турган темалардын бардыгы биздин Кыргыздын руханий дөөлөттөрүн алып жүргөн бул дастанчылык, мен башта айттым, манасчылык жана төкмакындык. Дагы ушул 3 өнөрдүн ээлери толугу менен изилденет. Андан кийин мынакей кече Кабар мамлекеттик агенттигине берилген президенттин интервьюсунда Манас театрынын салынат деген дагы бир президентибиздин сөзү чыкты, жообу. Бул дагы падышанын сөзү айтылып аткандан кийин так ушул жерден бүгүн Манас театрынын имаратынын проект долбоорун талкуулоону азыр баштаган кезибиз. Азыр ошол жактан келе жатабыз да. Бул дагы болсо ушул айдын ичинде, балким май майрамдардын ичинде Кудай буйрса ишке кирип калышы мүмкүн. Мындай нерселердин бардыгы биздин президентибиздин, бийлик жетекчилеринин, мамлекеттик жетекчиликтин Манас дүйнөсүнө, Кыргыздын улуттук руханий дөөлөттөрүнө болуп аткан камкордугу деп эсептейбиз. Бул чыны менен буга чейин 30 жыл бою манасчылар ушул улуттук өнөрдү алып жүргөн өнөрпоздордун көксөгөнү, тилегени, күткөнү болчу. Кыргыз айтат, саргара жортсоң кызара бөртөсүң дейт. 30 жылдык сабырдын артында так ушундай кыл чокудан сүйлөп аткан бийиктикке жетиштик. Албетте ушул күндөрдүн бардыгын медалдын 2 бети бар дегендей бир канча көксөп жүрүп ушул өнөр үчүн, ушул өнөрканалар үчүн кара жанын карып жүргөн бир канча өнөрпоздор көрбөй кетти. Бунун башында эл булбулу Элнурбек Иманалиев агабыз турат. Элнурбек ушул театрдын түзүлгөнүн көрүп, ушундай камкордук, мамлекет камкордукка алып атканын көрүп биздин арабызда болсо таптакыр башкача болот эле. Бирок ажалдын азуусуна, тагдырга баарыбыз баш ийет экенбиз. Элнурбек байке өзү жок болсо дагы анын чыгармачылыгы, өнөрү, ал түптөп кеткен мектеп бүгүн иштеп атат. Так ушул Манас театрынын алдындагы 3 мектептин бирөөсүнө Элнурбек Иманалиев атындагы Төкмакындар мектеби деп Элнурбек байкенин аты берилди. Өткөн жумада ошо салттуу музыка жумалыгы да өттү. Ошондой сиздер Манас театрынын алгачкы тушоо концерти дагы ошо Кыргыз улуттук драма театрында болду. Ошол театрда ошо концерт тууралуу айтсаңыз, салттуу музыка жумалыгы сиздердин ошо Манас көркөмүнө, Манас эпосуна кандай өйдөлөнүүлөрдү, кандай бир шарттарды түздү? Жакшы суроо. Өзүңүздөр билгендей, салттуу музыка жумалыгы 18 жылдан бери өтүп келет. Быйыл дагы 18-чи жумалыкта жыйынтыктап, кечээ гана жыйынтыктадык. Улуттук филармонияда гала концерти менен жыйынтыктап, так ушул гала концерттин дагы мактаныч кылбасак 40%дан ашыгы биздин
улуттук Манас театрынын артисттери, өнөрпоздору, таланттары катышкан концерт болду. Салттуу музыка жумалыгынын артыкчылыгы былтыр так ушул аймактарда Кыргызстандын ичиндеги бүгүн талуу маселеге айланып турган, мекендин чеги башталып турган Баткен жергесинде өткөн, так ошол жерге дагы Манас театры түзүлө электе, Манас театры түзүлөт, манасчыларга ушундай камкордук болот дегенде Баткен жергесинен угуп келди элек. Ага чейин билесиздер, бул Манас театрынын түзүлүш тарыхы дагы өзүнчө кенен баян. Ал балким бул эфирге сыйбай турган чактыр. Манас эпосунун күнүнө турмай Талас жергесинде өткөн 2020-жылкы Манас күнүндө декабрь айында Талас жергесинен башталган. Андан кийин 21-жыл Баткен жергесинде салттуу музыка жумалыгы өттү. Быйыл болсо салттуу музыка жумалыгынын ичине 9-чу эл аралык музыка жана би конгресси кошулду. Бул илимий жактан далилденип, илимий жактан өзүнүн баасын алып, илимий жактан өзүнүн салттуу музыка жумалыгы өсүшүн көрсөтүп аткандыгынын далили да. Так ушул 18-чи салттуу музыканын жумалыгында Кыргыз улуттук Манас театры өзүнүн биринчи күн бул дастан күнү, экинчи күн болсо өзүңүздөр билгендей күй күнү, үчүнчүсү аваздык аспапчылык күнү. Так ошол дастан күнүн толугу менен 21-апрелде тагыраагы Манас театры өз жоопкерчилигин алган. 21 күнү биринчи иш-чарабыз катарында заманыбыздын залкары, атанын уулу, кече гала концертте түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгон Түрк Сойдун ардак белгиси алтын медалы менен сыйланган Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас орденинин ээси, залкар төкмө, төрт аягы төп жорго Замирбек Үсөнбаев атабыздын ата бабадан мурас акындык өнөр деген темадагы мастер-классын өткөрдүк тарых музейинде. Элдин, жалпы журттун Замирбек атабыз ушунчалык сагынып калгандыгын, асылдын баркынын канчалык экендигин биздин Манас театрынын Facebook баракчасындагы видеолордон көрүүгө болот. Замирбек атабыз сахнага чыгып түшкөнгө чейин эл отурбастан туруп кол чапкандыгы бул Замирбек атабыздын калкта канчалык деңгээлде кадыры бар экендигинен кабар берет. Андан кийин мынакей Сахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында психосоматика боюнча илимий жыйын болду. Так ошол илимий жыйынга биздин театрдан 2 окумуштуу катышты. Бул бирөөсү илимдин доктору, филология илимдеринин доктору, профессор, Манас театрынын көркөм кеңешинин мүчөсү, манасчысы сыймыктуу Манасчы Айтматов атындагы Улуттук академиянын президенти Таланталы Бакчиев. Экинчиси эртең или кандидаттык диссертациясын жактайм деп олтурган Самат Көчөрбаев агабыз Манасчы эмгек сиңирген артист катышты. Булар ал жерде эмне доклад жасады деген суроо болушу мүмкүн көрөрманда. Алардын докладында Манас айтылган, деги эле ушул өнөр тартууланган жерде, чыгарма жаңырган жерде, музыка жаңырган жерде биздин Манас театрына тиешелүү манасчылык, дастанчылык, төкмакындык багытта ушул 3 өнөр тартууланган жерде адамдын абалы кандай, деги эле ошол өнөр, музыка адамдын психологиялык абалына кандай таасир берет, адамдын тагдырындагы музыканын орду жөнүндө өздөрүнүн баяндамаларын жасашты, докладтарын. Бул жөнүндө биз жоктон жомок жасап аткан жерибиз жок. Бул байыртан бери манасчылыктын табиятында айтылып келген сөз бар. Манас айтылган жерде байлатма жинди соо болгон, ыйлаган бала сооронгон дейт. Ушундай практикалар кылым кыйрынан бери биздин байыркы жомокчуларыбыз Романдын ырчуулунан башталган Акылбек, Балыгоз, Дыйканбай, Саякбай, Сагынбай, Акылбек сыяктуу, Чойке, Балыгоз сыяктуу аталардын практикасынан өткөн нерсе. Ушул нерселердин баардыгын тарыхый жылнаамасын алып келип, анан илимий баяндама жасап беришти. Сырттан келген бул жерге өзүңүздөр көргөндөй 10дон ашык мамлекеттен илимпоздор келип катышты, академиктер болду. Эл аралык деңгээлде конгрессте биздин театрдын 2 адамы, 2 өнөрпозу, илимпозу катышкандыгы биздин театр үчүн чоң сыймык. Албетте ошол илимий жактан дагы биздин театрда адамдар бар экендиги бизди сыймыктандырат, ийгиликке жетелейт. Андан кийин өзүңүздөр билгендей Улуттук драма театрда биз гала концертибизди бердик. Албетте иш болгон жерде кемчилик болбой койбойт. Биринчи иш-чарабыз болгондуктан, биринчи концертибиз болгондуктан биз өзүбүздүн таланттардын, өнөрпоздордун потенциалы менен чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Себеби өз тармагынын профессионалдары өнөр көрсөтө алды. Көркөмдүк, режиссерлук, коюлумдук, композиция, жанрлар боюнча, блоктор боюнча албетте бир аз кемчиликтер болду. Биз аны моюнга алабыз. Угармандардан, көрөрмандардан, жетекчиликтен, министрликтин алдындагы көркөм кеңештен дагы ал нерселердин баарын, сындардын баардыгын кабыл алдык, кабыл алабыз. Себеби сын айтылбаган жерде болбойт. Алык Лосмонов атабыз жакшы айтат го. Мен өзүмдү үй сыртынан карасам, үй ичинен күрүс-күрүс кеткен үн чыгат дейт. Биз өзүбүздү дайыма сырттан сын көз менен караганда гана өсүш болот да. Бул жагынан биз сынды туура кабыл алдык.
Манас театры деп атпайбызбы, анан театр деселе бизде спектакль ошол эле драма ошол нерсе эске келет да, анан ошо Манас театры эмне жумуш аткарат, сиздердин театр да эмнелерди күтсө болот? Туура, биз азыр глобализацияда 21-кылымда жашап атканда батыштын цивилизациясы, батыштын бизге карата таасирлери өтө көп болуп, бардык жерде, анын ичинде Кыргызстанда көпчүлүк жерлерде укук деген нерсе биринчи орунга чыгып кетпедиби? Укук деген нерсе биринчи орунга чыгып кетти, биз милдет деген нерсени унутта калтырып койдук да. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз кыла турган чөйрө эмне? Биз эмне кыла алабыз? Буга чейин эмне кылганбыз жана кылабыз деген суроолордун тегерегинде биздин көркөм кеңеш дайыма тыкыр ойлонуп келе жатышат. Ар бир отурумдарда гениалдуу, феномен, фундаменталдуу бир план программаларды иштеп атабыз. Мунун баардыгы качан даяр болуп, бышып, жетилгенде анан жалпы журттун назарына алып чыгабыз деген оюбуз бар. Бирок ошого карабастан биз чет-четинен бир канча программаларды даярдап олтурган кезибиз. Бул күнгө чейин Манас театры эмне кылууга жетишти деген суроого биринчи жооп бергим келип турат. Мен айткан жанагы бул мамлекет тарабынан камкордуктан тышкары Манас театры эл аренага чыгып кетти. Бул бирөөсү Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу, залкар драматург, кече өмүрдөн өткөн күнүн дагы Коомдук биринчи канал менен биргеликте, Коомдук биринчи каналдын башкы директору Кайрат Олжобаевичтин демилгеси менен Кыргыз улуттук Манас театры чогуу чаран Коомдук биринчи каналда Бексултан атабыздын өмүрүнөн өткөнүн 1 жылдык эскерүү кечесин уюштурдук. Так ошол Бексултан атабыз жетектеп жүргөн бүткүл дүйнөлүк эпостор ассоциациясынын төрагалыгы Бексултан атабыздан кийин биздин театрга өттү. Өзүңүздөр билгендей, Табыш ассоциациянын вице-президенти, Саха Якутия элинин жогорку кеңешинин төрагасынын орун басары, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Александр Николаевич Жирков өзү келип, ушул Бексултан агайдын ордун жоктотпой төрагалыгын алгыла деген сунуш менен келди. Бул жагынан бир. Экинчи жагынан мынакей салттуу музыканын ичинде 9-чу музыка жана би конгрессине мүчөлүккө өттү Манас театры. Бул дагы болсо Манас театрынын чоң жетишкендиктери. Коомдо Манас театры айтуучулукта алып жүргөндөрдүн бардыгын өздөрүнчө бир тобу, ийгилиги, труппасы бар экендигин калыптандырууга жетиштик. Буга чейин биз 33 штат менен болуп турган кезде дагы 4-декабрь Манас эпосунун улуттук филармонияда белгилеген элек. Эми мындан ары эмне кылабыз? Сиз жакшы суроо бердиңиз. Театр деген адамдын көз алдына сөзсүз түрдө штангеттер, кулисалар, драматургтар, сценарист, режиссер, бутафорлор, хореографтар, репертуар деген нерселердин баары көз алдыбызга тартылат да. Биз ошонун баардыгын театр деген аталыштан таптагы сыртка кетип калбайбыз. Бирок ошол эле учурда биз Шекспирдин короллерин, Эсениндин, Пушкиндин, Токтогулов Абдумомуновдун Абир Кечирбейтин, Бексултан Жакиевдин Атанын тагдырын, Марбайжиевдин 4 адамын жана башка ушул сыяктуу классикалык драмаларды көрсөтө албайбыз. Себеби биздин курам, биздин улуттук Манас театрынын жалпы чыгармачыл коллективи, так айтканда артисттери, булар драмалык артисттер эмес. Булар өз тармагынын профессионалдар, айтуучулуктун артисттери. Байыртан бери кыргызда жакшы бир сөз бар. Илимде деле Манасчы театр одного актера деген. Так ошол сыяктуу Манас өзү бүтүндөй бир театр да. Ушул нерселерди биз эпикалык чыгармаларды, Манас эпосунун ичиндеги, Кенже эпостордун ичиндеги айт жөнөрүндөгү нерселерди гана жаңылык кылып алып чыгып, композицияларды, коюлумдарды коюшубуз мүмкүн. Толук кандуу, маселен, Кыргыз Токтогулов Абдумомуновдун академиялык драма театры сыяктуу, Айтматовдун атындагы орус драма театры сыяктуу, Умуралиев атындагы шаардык театр сыяктуу, Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры сыяктуу, Шашен Термешев атындагы Чүй театры сыяктуу, Кабар Медетбеков атындагы Талас театры сыяктуу, Рыскулов атындагы Нарын театры, Жантөшев атындагы Көл театры сыяктуу театрлар, Барп театры сыяктуу Жалал Абадтагы, Апа Зайнаков атындагы Баткен театры сыяктуу классикалык бир чоң спектакльди көрсөтө албашыбыз мүмкүн. Көрсөтө албайбыз. Аны баягы орун жаштан өлүм машкере дейт го. Бирок биз кайсы бир импровизацияларда чоң нерселерди көрсөтө алабыз. Бул дүйнөлүк практикада бар. Кытайда Кытай операсы жөнүндө бар бир театр бизге жакын, тектеш болуп кете турган, биз сыяктуу концепциясы окшош болгон. Японияда Но Кабуки деген япон театры бар. Үчүнчүсү бул Англиядагы, Улуу Британиядагы Шекспирдин театры. Анан эле дүйнөдө 4-чү театр бул биздин театр. Айтуучулукка бир гана функционалга байланган өзүнүн концепциясы бар. Башка театрга окшогон театр. Бул 4-чү дүйнөдөгү биздин театр, Манас театры. Эми элестетиңиз, Толгондайдын монологу айтылбаса, кейипкери боло албайт.
бирок өздөрүнүн дүйнөсүн көрсөтүп аткандыгы, өздөрүнүн өнүп аткан нерсени сатка чыгарат да. Ушул жагынан айырма. Бирок бул Манас театрына чейин эле Манас жана Айтматов академиясы болгон да, анан ошондо сиздердин аткара турган жумуштарыңыздар эки баш кылып калабы же бир эле нерсени чогуу кыласыздарбы? Жалпы тема окшош болгон үчүн коомчулук ушундай ойлошу мүмкүн да. Манастын баардык эле жерге жайнатылып атабыз. Кандай болот, булар эмне функцияны аткарышат, кимиси эмне иш кылат деп. Биз Манас театр практиктербиз. Манасчылыкты, дастанчылыкты, төкмакындыкты алып жүргөн профессионал практик өнөрпоздор иштейт бизде. Биз өндүрүүчүлөрбүз, жаратмандар, тагыраак айтканда. Ал эми Манас театры так ошол Манас академиясы, Манас театрында иштеген адамдар изилдей тургандар. Алар манасчылардын эпосун оозунан жазып алат, айтыштарды жазып алат, пропаганда жасайт, алар деле алга калып чыгат. Манасчылыктын бара жаткан, манасчылык табият кайсыл багытка бара жатат, буга чейин кандай болду эле, өстүбү же тескерисинче ал өспөстөн өнүгүүгө душар болбостон жоголуп кетти, түшүп кеттиби деген нерселердин тегерегинде түйшөрөт. Ошол эле учурларга бизге сунуш бере алат. Могул жактары, айтыштын бул жанрлары, дастанчылыктын могул дастандар, манасчылыктын могул окуялары унутта калып бара жатат. Ушул жактарды өнүктүргүлө деген сунуштарды бере алат. Биз кызматташуу кыла алабыз, бирок бири-бирибиздин ишибизге текелей кийлигише албашыбыз мүмкүн. Ал эми мамлекеттик чоң иш-чараларда сөзсүз түрдө чогуу болуу мүмкүнчүлүктөрү болот. Эми дагы бир суроо болушу мүмкүн. Манас театры, Манас эпосун изилдейт экен, ошол учурда фольклористика, кол жазмалардын баардыгы Улуттук илимдер академиясынын алдындагы академик Абдулжан Акматалиев агай жетектеген Тил жана Адабият институту эмне кылат деген суроо болушу мүмкүн. Эми илим деген чоң да. Илимди кай жагынан алып изилдеп кете бере турган болсо, илим өтө бул ашыкча болбой турган нерсе да. Кыргыздын жакшы макалы бар, ашык дөөлөт баш жарбайт деп. Манас өзүнчө бир чоң дүйнө. Кыргыз дүйнөсү кандай боло турган болсо, Манас дүйнөсү ошондой. Манас дың бойдон жаткан өзүнчө бир кең тала да. Bunun içinde biz bilgenimiz hazır айтуучулук жөнүндө гана, манасчылыктын лексикасына, тилине гана басым жасап атабыз. Текстологиялык анализ жүргүздүк. Анын içinde астрономия, антропология, тарыхы, дейгош биологиясы, медицинасы баштаган техника ушунун баардыгы жатат. Бирин мен 3 мисалды келтирейин. Манаста изилденилик дыккат жаткан, тыгыр жаткан, дың бойдон жаткан нерселер. Муну ушуга чейин илим кайрылып көргөн жок нерселерден. Бирөө бүгүн мына жай келатат, Бишкек эртең бүрсү күнү кайнайт. Дем алуу мүмкүнчүлүгү азайып кетет. Баардык үйдө, баардык мамлекеттик мекемелерде коомдук жайлардын баарында кондиционерди колдонобуз. Бул Манаста айтылган. Биз кондиционерге мына абдан болсо 20 жыл болгондур. Турмушубузда көргөнүбүзгө. Бирок Манас эпосу Мажмуат Табарихтеги тарых менен алганда 1000 жыл болду. Ошол 1000 жыл мурдагы жазылып калган тарыхый эпикалык чыгармада кондиционер жөнүндө айтылып атат. Бутканага киргенде салкын соккон жели бар, сууктун күнү жылытат, ысыктын күнү суутат деп. Бул эмне? Демек бир доор цивилизация маданият өткөн экен да. Бир мисал кондиционер техника жөнүндө. Экинчи мисал, биз бүгүн эл аралык илимий практикалык конференцияларга барган кезде синхрондук переводдорду кулагыбызга салып алып угабыз. Бул Манаста турат. Кошой атабыз Кемекчалга кезиккенде, жана ошон Кемекчалдан башка аярларга кезиккен кезде мойнунда асып жүргөн өзүнүн аппараты болгон. Аны бурап койсо, ошол элдин тилинде сүйлөп турганда кулагында угуп турат. Бул техника эмеспи? Бул жагынан келгенде. Үчүнчү чоң сигнал дүйнөлүк адабиятка Манас эпосу көлөмү жактан гана атсалыша алат, анын ичинде баалуулук жок болушу мүмкүн дейт. Конфуцийде деле, дүйнөлүк данышмандарда, Либодо деле, Индия элдеринин данышмандарында дагы бардык жанагы 4 китеп, ыйык китептерде, анан биздин негизги мусулманчылыкка жакын болгон китепте Куранда турган нерселерден, пайгамбарлардын өмүр баяндарында айтылат билесиздер. Эненин касиети, кадыры, эненин ордуу канчалык экендиги жөнүндө пайгамбарлар айтат, өздөрүнүн осуяттарында, хадистеринде 5 эненин таман алдында дейт. Эми бул Манаста кандай кездешет деген суроо болушу мүмкүн да. Манаста адам тирүү болуп, төрдө эмес, өлүк болуп, көрдө эмес болуп турган акыбалда дагы эненин касиети, эненин сүтүнүн күчү адамды бул дүйнөгө алып келе турган күч экендиги жөнүндө эненин образы асмандата көтөрүлөт. Бул жагынан келгенде Манас дүйнөлүк адабиятка, дүйнөлүк философияга, дүйнөлүк дүйнө таанымга өзүнүн эбегейсиз болуп көрбөгөндөй үлүшүн кошот. Ушунун баарын изилдеп чыга турган болсо, манасчылар менен чогуу албетте. Эмне үчүн манасчылар менен чогуу деп атам? Манасчылар текстологиясын жөнөкөй адамдан көрө жакшыраак билет да. Себеби алар алып жүрүүчүлөр, практиктер.
Башка адамдардан көрө окумуштардан сөм карыш тырма калды болсо дагы жакыныраак турат эпоско. Ушул жагынан манасчылар менен чогуу комплекс билдөө жүрө турган болсо, бул керемет ачылыш болот. Дагы бир нерсе, так ушул жерден Алоке Молтоган чыкканда, Азганакай кыргызды чапканда, кыргыз эли кайсыл жол менен Алтайга барды, кайсыл жол менен келди. Ушунун өзүнүн картографиясын изилдеп чыгуу бүгүнкү күндөгү негизги заман талап. Дагы бир нерсе, биз эч бир адамды Манас ук деп, Манас эпосун оку деп мажбурлай албайбыз. Дүйнө башка жака баратат. Демек, биздин манасчыларыбыз, Манас таануучуларыбыз бүгүнкү заманбап технологияга жуурулуп, синтезделип, биз могул телефондун ичине манасчылар чыга кала турган даражага жетишибиз керек. Мен бир нерсени, бул эмне зарылдыктан чыкты деген нерсени, мен мисалы 2 балам бар. Мен Манас деп ичкен ашымды жерге коюп жан үрөп жүрөм. Бардык эле мен сыяктуу кыргыз жарандары, кайдыгер карабаган биздин активисттерибиз, манасчыларыбыз, Манас дүйнөсүнүн тегерегинде жүргөндөрдүн бардыгында ушул маселе бар. Бирок менин кызым үйгө барганда ата но деп тили чыгып атпайбы? Мына 1 жаш 9 ай кызым ата но деп сүйлөйт. Манас жөнүндө дагы кичине билет мен Манас экенимди, биздин үйдүн бардык Манас картиналар китептер турганын, Манас ата күчтүү экендигин түшүнөт. Манаста биздин үйдө өзгөчө орун да бар экендигин түшүнөт. Бирок ал деген ушул эле телефондон аны көргөн жок да. Ал Настяны көрүп атат, ал Машаны көрүп атат, дагы ушул сыяктуу Даша, бир коровка Дашаны көрүп атат. Ушундай бир канча нерселерди көрүп. Демек, биздин коомчулук балдардын жан дүйнөсүнө Манас жеткире албай жатабыз. Анимациялык нерселер чыгышы керек. Дагы бир нерсе, пайгамбарлардын сериалдары чыкты, Чыңгыз хандыкы чыкты. Булардын бардыгы дүйнөлүк деңгээлдеги ошол элдин сыймыгы да. Булардын баарын жаратты. Эми биздин Манас атабыздын баяны албетте ал Чыңгыз хан менен башка нерселер менен салыштырып турган нерсе эмес. Бул себеби жогорку акыл эс. Манас атабыз чексиз ойдун ченемис күчү. Бирок дүйнөнү кылып аткан нерседе биз дагы өзүбүздүн падачабыз, өзүбүздүн товарыбызды жылдырып жетишибиз керек да. Бул мындай эле нерседе басып жата бербей, пропаганда сөз түрдө болушу керек. Ушул жааттан алганда Бексултан атабыздын, Жакиевдин жазып койгон даяр 38 сериалдуу сценарий бар экен. Ал да менен дагы кабар болдук. Ушул нерселердин баарын чогуу чаран иштеп турганан, балким эмне үчүн болбойт Манас эпосунун сериалын тартууга. Биз Манас табыздын бетин даана көрсөтпөшүбүз мүмкүн, бирок Манас табыз төрөлгөнгө чейинки окуянын өзүндө 10дон ашык серия бар. Ушул жерге чейин жок дегенде жасап көрөлү да. Американын батыштын кинематографисттери менен сүйлөшүп, Кытайдын ошол учурда Чыңгыз хан кандай бийиктикте тартылган бүгүн сериал. Ушул сыяктуу нерселердин баарына кадамдарды коюшубуз керек. Манас табыздын ыйыктыгы өзүнчө, манасчылык феномен ыйыктыгы өзүнчө нерсе. Бирок пропаганда дүйнө бара жаткан жактарга дагы биз синтез болушубуз керек. Жогоруда айтып өткөндөй, президент Садыр Жапаров кыргыз элинин баа жеткес руханий мурасы болгон Манас эпосунун чилтеги, ошол эле Манас, Семетей, Сейтек эпосторун ар тараптан изилдөө жана популярлаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койбодубу? Ошол жарлыктын негизинде сиздер кандай иштерди аткарасыздар? Биринчи жалпы журтту жарлыктын, так ушул жарлыктын чыгышы менен куттуктагым келет. Ак жол той болсун. Жалпы журт үчүн иштеген, улуттун өзөгүн, уңгусун түзүп турган, Манас эпосун дүйнөгө кыргыз мактаныч кыла турган, улуттун yüzү боло турган деңгээлге көтөрүп чыкканыбызга себепкер көпүрө болгон жарлыктардан болсун демекчимин. Чыны менен эле биздин айтып атпаймынбы? Капталыбызга канат бүтүп, бүгүн төбөбүз көккө жетип, терибизге батпай кубанып, маңдай жарыла сүйүнүп турган учурубуз. Себеби үстөкөбөздө ушундай жакшы нерселер, жалпы улуттун иденттүүлүгүн аныктаган нерсе бул жалгыз эле нерсебиз бул Манас. Андан кийин ага көмөкчү катарын Айтматовду гана пайдалана алабыз. Так ушул нерседен келгенде сыймыктана турган, сүйүнө турган жагдайда турган кезибиз, биз кош колдоп колдойбуз. Жалпы журттун дагы бир ирет айткым келет, ак жол той жана куттуу баяндуу болсун. Ал эми ушул концепцияны иштеп чыгуу боюнча биз Манас театры четте карап турбайбыз. Өзүбүздүн бир канча сунуштарыбыз бар. Жакын аралыкта мамлекеттик катчынын, маданият министринин жетекчилигинде ушул отурум болгон жатат. Ошол жерге биз Манас театры өзүбүздүн бир канча папкаларыбыз менен, сунуштарыбыз менен бара жатабыз. Аны дагы учуру келгенде ошол жерден айтып беребиз деген ойдобуз. Эми азыр айтып кое турган болсоң, кызыксыз болуп калышы мүмкүн да, себеби сууп калат. Анын үчүн десе ысык бойдон ошол жерге барып концепцияга барганда кызыл жекет түшүп, ушунун баарын талашып тартышып анан кетебиз. Эң жакшы нерсеси бул билим берүү системасына Манас таануу сабагы милдеттүү түрдө системалуу кирсин дегендиги бул ушул жарлыктын демек бүгүнкү күндөн баштап ишке кирип аткандыгынан кабар берет да. Ошо
Буга чейин манасчылар ошо административдик иштерди, мыйзам боюнча маселелерди бир канча жылдар мурун өздөрү чечип жүргөн. Анан ошол жаатта театрдын иши кандай болот? Мисалы, азыркы учурда ошо спирт ичимдиктердин атына Манас, Семетей, Сейтек, Бишкек же Кыргызстан деген аттар берилип кетпедиби? Ошого кандай аракеттер жүрөт сиздер тараптан? Биз эми азыр театр болуп түзүлдүк. Кудай буйрса алдыңкы пландарыбызда бар. Манас боюнча көзөмөл органдагы болуш керек деген ойдобуз. Бул биздин баштатан айтып келе жаткан нерселерибиз. Бирок кыргыз айтат го, мансапсызга кашык сунсаң 5 урттайт дейт да. Анан ошол сыяктуу манасчылар ушунча көңүл бөлүп атса, булар баардыгын эле мурдун тыгып атат деген дагы болбосун деп ойдобуз. Албетте ичимдиктерге Манас эпосундагы адам аттарынын, кыргыздын руханиятындагы адам аттарынын эл кылып турган негизги аталыштардын коюлушуна ар бир манасчы тикелей каршы. Бул бир гана манасчы гана ошол нерсенин артында жүргөн нерсе эмес. Бардык манасчылар ушул нерсеге каршы. Элестетиңиз, мен айтып аткан Манас эртең тепсендиде жатса бул жерде, мен өзүмө тумар катарында тутуп, өзүмдүн ыйыктыгымда, бар дүйнөмдө ошол нерсеге башымды байлап жүргөн Манас өтөлкөдө сынып, анан Семетей деген атты көрүнгөн кыргыз баласы келип тепселеп кетип бара жатканда кайсы кыргыздын жаны ачыбай койбойт? Ар бир кыргыздын жаны ачыйт. Бул Манасчыга гана тиешелүү нерсе эмес. Демек, ушул нерселердин баардыгын жөнгө коюу боюнча биз өзүбүздүн бир катар сунуштарыбыз эртең концепциянын ичинде беребиз, Кудай буйрса, жарлык боюнча отурганда. Могул нерселер, бренд эмес, андан башка нерселер болсун. Алып берүү өтүнүчтөр менен кайрылабыз. Анан азыркы учурда ошо Манас айылы дагы бир кандай, ар кандай бир чыр-чатактар болуп жатат ошол жакта. Ошол багытта сиздердин көз караштарыңыз кандай? Чыр-чатактарга көп болгон жокпуз. Биздин театрдын манасчысы, көркөм кеңешинин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген артисти Дөөлөт Сыдыков агабыз да ошол жерде жетектейт Манас айылын. Дөөлөт агабыздын пикирин дагы укканбыз. Ошол эле учурда Дөөлөт агабыз менен чогуу Манас айылынын бузулбашына биз дагы бир пикирдебиз. Манас айылы тарыхый объект катарында, Манас эпосунун 1000 жылдыгы өткөн маданий архитектуралык комплекс катарында ал ошол жерде калышы керек. Бунун бузулушуна, жок болуп кетишине биз дагы тикелей бардык манасчылар бир пикирден каршыбыз. Бирок ошол эле учурда мамлекеттин бийлик жетекчилигинин айтып аткан пикири дагы бар да. Ал жер бузулбайт. Ал жерге административдик корпус салынат дагы, Манас айылы толугу менен реконструкцияланат дагы, ал жер бакка айланат, сейил багына айланат. Так ошол эле жерге кайра ошонун ичине Манас театрын салабыз деп атат. Демек, президентибиздин бул айтып атканы чын деп ишенип, президентибиздин бул пикирин биз колдойбуз. Кандай десем, Дөөлөт агабыз менен президенттин иш башкармалыгы тилекке каршы түшүнүшпөй калганбы, же чечише албай калганбы, бул жагына менин кабарым жок. Бирок биздин театрдын көркөм кеңеши, театрдын жалпы жамаат өзүбүздүн билдирүүбүздү расмий билдирдик, бир эмес, 2 жолу президентибиздин айткан сунуш пикирин колдойбуз. Манас айылынын бузулбашын дагы колдойбуз. Эгер бузула турган болсо, биз анда каршы турабыз деген нерсенин бардыгын президентибизге чейин жеткирип билдирип койдук. Эмнеси жаман? Манас айылы реконструкцияланып, бүгүнкү акыбалын жалпы кыргыз жакшы билет. Ошол акыбалда калбай, бул реконструкцияланып, административдик корпустун артында Манас айылы турса, анан ошол Манас айылынын ичинде Манас театры турса, Манас театрынын ичинде жалпы айтуучулукту алып жүргөн кыргыздын негизги баалуулугун кармаган руханий дөөлөттөрдүн ээси болгон Манасчы дастанчы төкмакындар кайнап атса, элди эл кылып турган өнөрдү көрсөтүп атса, бул кимге жаман? Тескерисинче сырттан келген конокторубуз дагы администрацияга келгенден кийин сөз түрдө сейил бакка чыгат. Манас айылы сейил багына. Сейил багына чыккандан кийин сөз түрдө биздин өнөрдү көп болушат. Себеби ал жерге боз үйлөрүбүздүн баарын тигип алып, өргөлөрдү көтөрүп, Манас театры кайнаган ишти көрсөтүп атса, ким үчүн бул зыян болсун? Тескерисинче жакшы нерсе да. Бүгүн ошол жерге администрацияны салдырбай, Манас айылын өзүнчө кармап, Манас театры өзүнчө тиги орто сай 2де турсак, администрация бул жакта кала турган болсо, тескерисинче синтез болбой жатпайбы? Манасчылар демек ушунчалык бийиктикке жетип, биздин өнөрдү, биздин чыгармачылыкты сыйлап, администрациянын корпусун жанына алып барып аткандан кийин биз манасчылар тек гана сүйүнүшүбүз керек жана колдошубуз керек деген ойдомун. Эфирдин аягында Манас театрынын максаты, алдыдагы пландары, анан азыркы учурдагы манасчылардын орду, коомдогу орду тууралуу айта кетсеңиз. Соңку сурооңуздан баштап жооп берип баштайын. Манасчылардын бүгүнкү күндөгү коомдогу орду өзүңүздөр көргөндөй эң жогорку деңгээлде. Дегенибиз, мамлекет алаканга салып, бөпөлөп,
айлык чегерип берип, иш менен камсыз кылып, мамлекет өзүнүн камкордугуна алып, ушул өнөр кананы кайтуучулуктун 3 багытын расмий макам берип тааныды. Демек, бул бийик жетишкендик. Бир, экинчиси, Манас театрынын келечектеги пландары, мен быйылкысын айтайын, келечектеги пландар өтө чоң. Биз мектептерди түзүүнү план койгонбуз биринчи кезекте. Манас эпосунун орток жалпы окурман журт үчүн окуй турган бир орток вариантын түзүп чыксак деген ойлорубуз бар. Мунун баардыгы жакынкы жылдардагы этап менен ишке аша турган нерсе. Быйылкы жылдагы ишке аша турган нерсебиз биз Кыргызстанда биз барбаган айыл калбайт деген ойдо биз азыр кыдырып чыга турган негизги труппаны түзүп атабыз. Бул гастролдук труппаны биринчи максатыбыз. Андан кийин Өзбекстанда, Казакстанда өтө турган маданий күндөргө өзүнчө программа менен катышуунун үстүндө иштеп атабыз. Түркияда быйыл билесиздер көчмөндөр оюндары өтөт, так ошол жакка катышуунун үстүндө иштеп атабыз. Андан тышкары Кырчында көчмөндөр оюндары өтөт, быйыл ата бабанын мурасы деген аталыш менен ошол жакка катышуунун планында турабыз. Эң чоң быйылкы планыбыз бул биз барбаган айыл калбашы керек да, маданият үйү. Ушул нерсе биздин негизги чоң планыбыз. Андан кийин сезондун жабылышын, театралдык сезон жабылат, жакында Кудай ырса айынын этеги менен ушул сезонду жапканга бир спектакль беребиз дагы. Сезонду ачканга күзгүгө бир чоң спектакль менен киребиз деген чоң пландарыбыз бар. Чоң рахмат Азиз Мырза, биздин түз эфирге келип бергениңизге, алдыда иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Манас эпосу, Манас үчүлтүгү деги эле Манас бул кыргыз элинин жогорку баалуулуктарынын бири экенин унутпастан, ар бир кыргыздын жүрөгүндө сакталыш керек. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова, кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.